Мына малды жайытка чыгардык. Эми үйгө барабыз. Чоң энең бизге чай берет. Анан сабак даярдайбыз. Чоң ата, эгер малдар оорубаса деле, ушул эрежени сактай беришибиз керекпи? Албетте. Мал оорулуубу же тазабы биз биле албайбыз да. Оорулуу же таза экенин кантип билебиз? Ал үчүн ветеринарды тез чакырып туруу керек. Ал келип, текшерип, билип турат. Мал доктурга төлөш керек. Андан көрө ошол акчага мага жакшы буюм сатып берчи. Эгер биз ооруп калсак, дарыланууга 100 эсе көп акча коротобуз. Анан да көпкө чейин дарыланууга туура келет. Эң жакшысы оорубаш керек. Эсимде. Мал төлдөп жатканда сиз баарыбызга иштегенде мейлей кийгиле, корону айры, күрөк менен тазалагыла деп айтып, анан короодо тамеки чекпегиле, тамак ичпегиле дегенсиз. Биз алгач кийимдерди тазалап, колду жууйбуз. Чоң ата, биз эмне үчүн малды караганда дайыма кийимдерди алмаштыра беребиз. Колду да улам жууйбуз. Бир эле жууп койсок жетет эле го. Эсиңдеби? Мен сага микробтор жөнүндө айтып бергем. Үй жандыктарынан бурцеллез жугушу мүмкүн. Ошондуктан тазалык эрежесин сактап, жумушчу кийим, мээлей, өтүк кийүү зарыл. Анан мээлеи жок эч нерсени кармаганга болбойт. Сен чоң энең экөөбүздүн ооруп калганыбызды каалайсыңбы? Чоң энем мал баккан деле жок да. Ал уйсайт. Андан оору жугушу мүмкүн. Эгер сүттү кайнатпай чийкишсе да оору жугушу ыктымал. Чоң эне, мен ветеринарды чакырууну унутпаш үчүн күндөлүккө жазып жатам. Биздин койлор менен уйлар, анан силер дагы оорубагыла. Алтыным го менин. Эң башкысы сен ооруба. Мугалим эмне дейт? Күндөлүк сабак үчүн да. Эч нерсе дебейт. Мактайт болуш керек. Анында малы бар. Ал дагы түшүнөт. Дайыма жеке тазалыкты сактоо жана жакшы тамактануу зарыл. Ошондо эч оорубайсың. Чоң эне, сиз сүттү кайнаттыңызбы? Чоң атам оору жугушу мүмкүн деген. Албетте, алтыным. Ансыз болобу? Каймак, айранчы? Аларды кайнатпайт да. Анда мен чай ичпейм. Мен аларды кайнатылган сүттөн даярдагам. Ал эми этти дагы абыдан жакшы бышырдым. Чоң ата, оору жукпаш үчүн дагы эмне кылыш керек? Вакцина менен эмдөө керек. Ветеринар үй жандыктарына ийне саят. Уйлардын канын алып текшерет. Кийимди, шайман жабдыктарды дезинфекциялоо керек. Эмне дейсиз? Дезинфекция. Анда эртең биз дезинфекция кылып, анан ветеринарды чакыралы. Акылдуум го менин. Эми чындап эле биздин үйдөн эч ким оорубайт.